Касиети күчтүү шабдалы. Бышкан шабдалы кантка, калий, кальций, фосфор, темирге жана А, Б, С, Р витаминдерине бай. Андыктан шабдалы бат-бат суукка уруна берген, ичи көп каткан, аз кандуулук менен жабыркаган адамдар үчүн табылгыс азык. Мындан сырткары, бул мөмөнүн курамындагы заттар жүрөк, кан тамырларынын иштешин жакшыртат. Ошондой эле бул мөмө заара кубалоочу касиетке ээ болгондуктан бөйрөктөгү майда таштардан арылтат. Шабдалынын мөмөсү гана эмес, анын данегинин да баалуу экендигин баарыбыз биле бербесек керек. Данегинин 50% майдан, 25% белоктон турат. Данеги ачуу жана таттуу болот. Таттуу данегин бадам сыяктуу жегенге болот. Ал эми ачуусу шарап, спирт ичимдиктерин жасоодо колдонулат. Мындан сырткары, данегинен косметологияда кеңири колдонулган шабдалы майы алынат. Шабдалы түгү аллергия жаратышы мүмкүн. Андыктан шабдалынын түгүнө аллергиясы барларга сунушталбайт. Курамындагы канттын өлчөмүнүн көптүгүнөн кант диабети жана семиздиктен жапа чеккендер да бул мөмөдөн баш тартканы оң. Шабдалы майы. Шабдалынын мөмөсү да, майы да косметологияда кеңири колдонулуп келет. Мисалы, анын мөмөсүнөн жасалган маска беттин терисин ар кандай зыяндуу заттардан тазалайт, жашартат жана серпилгичтигин сактайт. Ал үчүн шабдалыны эзип, бетке 15 мүнөт койгондон кийин жылуу суу менен жууп, азыктандыруучу бет майдан сүртүп коюу гана жетиштүү. Эгер тери майлуу болсо, анда шабдалынын боткосуна 1 чай кашык картөшкө крахмалын кошуп коюу оң. Ал эми шабдалы майын чач, каш өстүрүүдө, бетке маска жасоодо, денеге массаж кылууда колдонуп келишет. Жылуу шабдалынын майына таза чөпүрөктү малып, бетиңизге 10-15 мүнөт жапсаңыз, майда бырыштардан арыла аласыз жана териңиз жумшак, жылмакай болуп калат. Ошондой эле бул май менен макияжды да тазалоого болот. Шабдалы майы менен денеге жасалган массаж арыктоого жардам берет жана целлюлиттин алдын алат. Шабдалынын гүлү да пайдалуу. Андан чай даярдап ичсеңиз, нервти тынчтандырып, жөтөлдү басат. Биздин каналга катталып, адистердин кеңешинен жана пайдалуу маалыматтардан кабардар болуп туруңуздар.